бул жоокерди өлдү деп ойлошкон. Ал башка аскерлердин өмүрүн сактоо үчүн тажик аскерлерин алаксытып колго түшүп берген. Башында видеодо Гүлжигит Бектенов көз жумду дешкен. Бирок ал 27 жаштагы Адилет Санарбек уулу болуп чыкты. Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы ал аман эсен өткөрүлүп берилгенин айтты. Адилет Санарбек уулу учурда Баткенде экени айтылды. Тажикстандын Кыргызстанга кол салуусунан улам кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда курулдаштардын өмүрүн сактап калыш үчүн тажик тарапка багынып берген кыргыз аскери аман эсен экенин чек ара кызматы тастыктады. Ал мурда айтылгандай курман болгон Гүлжигит Бектенов эмес, Адилет Санарбек уулу экенин билдирди. Буга чейин жогоруда айтылган учурдун видеосу интернетке тарап, социалдык тармактын колдонуучулары ал аскер Гүлжигит Бектенов экенин жазып чыгышкан. Кийин Бектеновдун аты жөнү жаңжалда көз жумгандардын тизмесине чыгып, сөөгү туулган жеринде жерге берилген. Чек ара кызматы тажик тарапка багынган видеодогу Бектенов эмес, Адилет Санарбек уулу экенин айтып, аны Тажикстан 19 сентябрда Кыргызстанга аман эсен өткөрүп бергенин кошумчалады. Ал күнү Санарбек уулу менен кошо барымтага алынгандагы 3 аскер кыргыз тарапка берилген. Адилет Санарбек уулу учурда Баткенде экени абалы канааттандырарлык деп айтылды. Булак Спутник KG. We'll be right back.